Кетти. Ата даярсызбы? Баштай берели. Даяр болдуңузбу? Яктын 20. 00:20. Даяр окшойт, Гүлер эже баштап бересизби? Баштай берели. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы ата? Биздин чакырууну кабыл алып, чөйрөнүн жолугушуна конокко келгениңизге чоң рахмат. Алгач сизге жана биздин жаңы келген чөйрөгө жолугушууга жаңы келген коноктор үчүн биздин чөйрө уюму жөнүндө кичине түшүндүрүп айта кетейин. Жалпыбызга белгилүү болгондой, азыркы учурда дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы айтиге болгон кызыгуу жана ошондой эле суроо талап абдан күчөп жатат. Бирок тилекке каршы кыргыз тилинде бул тармакта маалыматтар, кызматтар жокко эсе. Ошондуктан чет жактагы кыргыз IT адистери чогулуп чөйрө уюмун түзгөн. Чөйрө уюмунда 30дан ашык проекттер сунушталып, четинен алар ишке ашып келатат. Анын ичинде коммерциялык жана социалдык дагы проекттер бар. Мисалга айтсак, сайт жасоо, КД келечек дижитал деген сайт жасоо проектибиз бар. Кутуча деген дизайн тартуулаган, дизайн кызматын көрсөткөн проектибиз бар. Мындан сырткары подкаст жаздыруу, аны монтаждоо, айтиге байланышкан суроолорго жооп берүү, азыркы китептерди жалпыга жеткиликтүү кылыш үчүн аудио жана электрондук форматта тартуулоо, психологиялык жардам көрсөтүү сыяктуу жана ошондой эле азыркы замандын талабы болгон SMM кызматтарын дагы көрсөтөбүз. Мындан сырткары ар апта атайын ошо кыргыздын чыгаан атуулдарын чакырып, алардан кеп кеңештерди, тажрыйбаларын менен бөлүшүп, тажрыйбаларын алып, кеп кеңештерин алып, жана азыркы жаштардын муктаждыгы болгон мотивацияны да алып келебиз. Дал ошондой биздин урматтуу, ардактуу мейманыбыз менен мээрим тааныштырып өтсүн. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Саламатсызбы Бекболсун ата? Кош келиптирсиз. Биздин жолугушуу рубрикабызга, чөйрөгө биз үчүн аябай сыймык. Ушундай кыргыздын сыймыктуу кишилери биздин ушул уюмга конок болуп келип атканы. Ал эми биз көпчүлүгү эле билебиз туну, бирок авторлорун чынын айтканда жатка билбейбиз. Бул уят. Буюрса бүгүн авторлордун бирин менен таанышабыз. Кандай жаралып калган, эски менен жаңынын айырмачылыктарын сүйлөшөбүз. Бүгүн конокто Жайчыбеков Бекболсун Карабекович, сүрөтчү, КРдин Микрофон жабылып калды, мээрим. Отражение. Кечирим сурайм. Бүгүн бизде конокто сыйлуу коногубуз Жайчыбеков Бекболсун Карабекович, сүрөтчү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун авторлорунун бири. Алматыдагы көркөм сүрөт окуу жайын, Москва полиграфия институтун бүтүргөн, мектеп, Кыргызстан, Адабият, Шам, Кут, Аалам басмаларында улуу көркөм редактор, башкы сүрөтчү болуп иштеген. Кыргызстандын дагы балдар китептеринин көрүнүктүү сүрөтчүсү. Түркстан, Түркменистан, Белоруссия, Казакстан, АКШ, Швейцария мамлекеттеринин китеп басмаларынан, ошондой эле Сорос Кыргызстан фондунун китептерин көркөмдөөгө катышып, республикалык, эл аралык китеп конкурстарын жана көргөзмөлөрүнүн жеңүүчүсү болгон. Балдарга арналган жана окуу китептерин көркөмдөөдө эмгек сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, кыргыз эл сүрөтчүсү наамдарын алган. Өлкө областынын жана Түп районунун ардактуу атуулу, сүрөтчүлөр жана журналисттер союзунун Руханият эл аралык ассоциациясынын ардактуу мүчөсү. Аябай
бул эме тизмелерди айткандан кийин дагы биз аябай сыймыктанып турабыз сиздин келгениңизге. Дагы бир жолу куш келиптирсиз. Азыр биздин тизмектелген суроолорубузду Гүл эреже узатсын. Анан дагы суроолор болсо мен айтып берип жардамдашып турам. Рахмат. Чоң рахмат Мээрим. Дал ушундай улуу инсан кыргыз элинин сыймыгы бизде мейманда. Кош келиптирсиз ата. Суроолорубузду баштайлы. Алгач эле баарыбыз кандайдыр бир маалымат издегенде Google'га жазат эмеспизби? Дал ошо Google'га Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу десек сиздин атыңыз чыгат дароо, же сиздин атыңызды жазсак ошо Кыргыз Республикасынын туусу деп чыгат. Андыктан алгачкы сурообуз ушул тармакта болсун. Негизи эле кандайдыр бир ишкананын же уюмдун логотипин, эмблемасын жасоодо бир топ эмгек жана талаш тартыштар жаралат эмеспи? Ал эми бир мамлекеттин желегин тартууда, желегин жасоодо ал андан дагы оор эмгек, андан да өтө жоопкерчилик керек болуш керек да, талап кылынат. Дал ушул процессте кандай сезимдер, кандай кыйынчылыктар болду? Эми бул мен дайыма айтып келем, ушу асмандан түшкөн кут сыяктуу болду. Себеби мени Иптаров, автордун бири Сабыр Иптаров бүтөрүнө, конкурстун бүтөрүнө 2 күн калганда келип мени макул кылды да иштөөгө. Ушу 2 күндө иштедик. Бүткөн конкурстун мезгили бүткөн кезинде биз алып барып тапшырдык. Кудайдын буйругу экен, биз жеңүүчү болуп чыгып, жогорку кеңешке чакырылдык да, анан иштей баштадык. Албетте бул өтө жооптуу да болду. Катуу иштедик десек болот. Бүт дүйнөлүк символикаларды, гералдикаларды изилдедик. Көптөгөн китептерди карадык. Ар кезде мындай интернет жок. Өтө кыйын жумуш болду деп айтсак болот. Ошонун үстүнө мына азыр эсимде жок, 700 киши конкурска катышкан экен. Ошонун ичинен 5 адамдар утуп келдик дагы. Ушу биргелешип иштеп калдык. Бул иштелгенде дагы көптөгөн талаш тартыштар, көптөгөн сунуштар болду. Себеби ал кезде ойлогондорду парламент деп коебуз. Ошол жерде чындыгында мыкты адамдар бар эле. Кыргыздын агыз интеллигенттери ошол жерде эле, акын жазуучулары деги эле мыкты адамдар. Ошолордун кеңештерин уктук, ошолор менен аралаштык. Бул бизге албетте сыймык дагы, бакыт да болду. Өтө олуттуу жумуш болгондон кийин өтө бул жооптуу да болду деп айтабыз. Иштедик чындыгында. Үйдө бул дагы да айтып кетейин. Туу биздин үйдө ушул үйдө жаралды. Ушул Батырде десек болот. Ушул жерде жасалып, ушул жерде 6 айдай эсимде жок, азыр 6 айдай иштедик болуш керек. Анан ар бир жасалган эскиздерди жогорку кеңештин комиссиясына, анан ошол эле комиссиянын мүчөлөрү үйгө келип текшерип көрүп турушту. Негизги эмелердин баарын ушу жогорку кеңеш сессиясына чыгарып талкууга түшүп. Ошондой кыйынчылык болду деп айтсак болот. Кыйынчылык болгону менен ушунчалык бир кызыгуу да болду бизге. Бул өтө маанилүү экенин биз түшүндүк, аракет кылдык, иштедик. Буга чейин дагы бир канча варианттар болгон да, алгач көк түстө сунушталган деп билебиз. Биз ал дегенде мына тапшырганда 3 вариант тапшырдык үйдөн, жана Иптаров экөөбүз. Анан кийин жогорку кеңешке чакырылгандан кийин ошол жерден билдик, бул негизги ушу тандалып алгандардын баардыгы көгүлтүр түстүү экен. Түндүк, негизги тема түндүк болду. Ошол бул элементтер кирген жердин баары ушу кирген эскиздер ошо 5-өбүз тандалып алынган экенбиз. Ошол негизги түндүк болду да, түндүк менен көгүлтүр түс болгон. Кийин түс өзгөрүлдү албетте. Талаш тартыштардын арасында.
Эң сонун биздин тарыхыбызда калган эң мыкты бир кандай десем, тарыхыбызда кала турган, сиз менен да ошо биздин улуу инсаныбыз менен байланышып, сиздин өз оозуңуздан ошол процессти, желектин жаралышын укканыбызга, угуп жатканыбызга сыймыктанабыз, сүйүнүп жатабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Негизи эле сүрөт өнөрүнө, анан ошо китептерди жасалгалоого кантип келип калдыңыз? Жогоруда уккандай бир топ китептерди жасалгалаган экенсиз. Мен дайым айтып келем да, ушу мен мектепте окуп жүргөндө кыргыз тили сабагынын мугалими, ил мугалими Айыпова деген бар эле, ошол сен сөзсүз жазышың керек, сен журналист болушуң керек деп айтканда, мен ушу көңүлүмө сиңип калган экен да, мен журналист болом деп эктедим. Анан ал кезде журналисттик факультетти жаап салган экен биздин Кыргызстанда. Ошондо филология факультетине тапшырып, 2 жыл тапшырып өтө албай койдум конкурстан. Мектепти жакшы бүткөм деп айтсам болот. Ошо конкурстан гана өтө албай калып жүрдүм. Анан кийин Алматыда журналистика факультети бар экен, ошол жака кетип калдым. Аяктан балдар мен чиймелеп отурганымды көрүп, сүрөтчү болбойсуң, бу журналистика эмне кыласың, бул кызык да деп айтар. Мен дагы тиги ар кимдин сөзүнө оор эткем. Алар мени ичип барып, ошо Алматынын көркөм сүрөт училищесине бардык, окуу жайына. Ошол жерден алар сүрөт тарттырып көрдү дагы, мени экзаменге киргизди. Экзамен тапшырып өтүп кеттим. Ошо мен деген журналист болом деген тилегим аткарылбай, сүрөтчү болуп калдым. Дегенде кыйналдым, албетте. Себеби түшүнүгүм жок эле да. Анан кийин жыл өткөн сайын жакшылап, аягында өтө ийгиликтүү аяктадым. Анан Алматыдан Жамбыл облусуна мектепке жибердим. Мен ушу педагогикалык факультетти бүтүргөм да. Тиги сүрөт жана сызуу сабагынан мугалим болуп, мен Жамбылга жиберди. Жамбылдан мен ушу Кордай районуна сыргалдым, айылыбызга жакын деп. Ошол жерден 1 жыл иштедим. Анан кийин кайра көчүп келдик буяка. Ошол жерден иштеп жүрүп, киностудияга иштедим. Киностудиядан бир студент, Москвадагы окуган студент менен таанышып калдык да, ошол айтып өздөрүнүн несин мактап калды. Мен чындыгында жогорку окуу жайын окусам деп, себеби менен окуган казак балдарда да окууга өтүп кеткендер болгон да, мен ошолор өзүм жакын достор. Мен дагы эмне үчүн өтпөй калдым деп өкүнүп жүрчү элем. Анан мүмкүнчүлүк болгондон кийин мен анда үйлөнүп 2 балалуу болгон кезим болгон. Ошондо жанагы үйдөгүлөр менен кеңешип көрсөм, барып көргүн деди. Бул Москвадагы полиграф институтуна. Китеп сүрөтчүсү боюнча. Ал кезин сырттан окуу бөлүмү бар экен да факультет. Мен ошо бир үмүтүм болгондо, окууга өтүп алсам, анан сырттан окууга которулуп алсам деп. Анан бул институт бардым да, буйрук экен, өтүп кеттим. Анан кийин өтүп кеткенден кийин сырттан окууга бөлүмүнө которулсам деген оюмда деканатка барып айттым, бирок мүмкүнчүлүк эмес экен. Себеби бул институт Союз боюнча 2 гана жерде бар экен. Москвалык, анан Львовда полиграф институттары. Бул жерде бүт Союзду өзүңөр билесиңер, 250 миллион адам беле. Ошолордон дагы мисалы ар бир республикада өзүнүн жогорку окуу жайлары бар. Кыргызстанда жок эле, бирок бардык республикада өздөрүнүн академиялары, окуу жайлары бар жогорку сүрөтчүлөр боюнча. Чоң шаарларда, Москва, Ленинградда академиялар толгон, окуу жайлар болгон. Ошонун баары тең. Бирок китеп, полиграфия ошо 2 гана жерде болгон экен. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк жок экен. Үйдөгүлөр менен кеңешип, анан кийин ошо окуй бере турган болдум. 30 жашымда окууга өттүм. 35те бүтүрүп келип, Кыргызстанга келдим, жакшы кабыл алышты. Ошол жерден баштап дегенде мектеп басмасына ага
көркөм редактор болуп мурнуштум. Ошол жерден китеп жасап жүрүп. Бирок мен студент кезимде гана экинчи курсту бүтүп атканда Кыргызстандан басмадан Айтматовдун Буганы деген китебин берип калышты. Себеби кийин уксам бир эки-үч сүрөтчү тарта албайбы же болбосо өтөр кайра берип коюшкан экен да, отказ деген. Анан кийин шашылыш болгондон кийин мен бир мурдакы тартып жүргөн сүрөттөрүмдү көрүп алып, маган сунушташкан экен. Анан өтө бул балдар үчүн китеп болчу, өтө бир маанилүү болду мен үчүн. Күндөп иштедим, ушу каникулда жүрүп. Анан кийин карандаш менен эскизердин бүтүргөндөн кийин Айтматовго бардым. Себеби мен ушу киностудия окуп жүргөндө, иштеп жүргөндө, андан мурун Дом кинодо, кинолор үйүндө иштедим ал кезде. Союз менен бир жерде болчу да, Айтматов менен бир жерде иштеп калып, тааныган элем, ошон үчүн бардым. Барып көрсөттүм, ал маган ыраазычылыгын айтты. Эгер болот, мындан да жакшы жасагаң да болот, ушундай калтырсаң да болот деп тамашалагандай кылып айтты. Анан бирок аракет кылып жасадым. Ошол чачап бүткөндөн баштап менин ишим ийгиликтүү болуп алга жыла баштады. Ар бир жасаган китебим, балдар китебим конкурстарга катышып жеңилүүчүдөн болуп чыгып атты. Жолум ачылды десем болот да. Ошондон кийин жалаң балдар китебине иштеп калдым. Буган мага түрткү болгон окууга тилектүү мурун эле тиги Байчеке журналы жаңадан ачылгандан баштап ошол жерден иштеп калдым, сүрөт тартып. Ушуга чейин иштеп келдим десем болот. Ошол маган жол ачты. Китепке деги эле басмага иштөөгө түрткү берди десем болот. Эң сонун демгич болуптур. Дал ошол китеп чыктыбы? Сиздин колуңузда барбы ошол китеп? Чыккан бар болуш керек эле, бирок азыр табыш кыйын го. Тиги бирок полиграфияда начар эле да. Ушу көрсөңөр азыр көрсөтө албайм, бирок өтө начар басылган да. Ошого карабастан мен деген дүйшөмбүдөн экинчи орун алып келди бул китеп. Ошондон ошол эле кезде тиги Эгенбаеванын дагы бир китеби, дагы экинчи орун, эки диплом алдым да. Биринчи эле барганда ошо окунуп бүткөндөн кийин биринчи эле жылы, биринчи эле иштеп атканда ошо эки диплом алып, ошо элдерге маган ишеним көрсөтүп калды. Андан кийин жакшынакай заказдарды алып иштеп. Албетте бул маган өтө кыйынчылык болду, себеби бул өндүрүштө мен көркөм редактор болуп иштегендиктен сүрөтчүлөр менен иштешим керек эле. Сүрөтчүлөргө заказ берип, алардын сүрөттөрүн тандап алып, аларга көрсөтүп, кечке чейин жумушта болосуң. Атайы чыгармачылык иштегенге убактың калбай калат. Ушунда дагы убакыт таап иштеп жүрдүк, иштеп келдим ушуга чейин. Китептерди жасалгалоодо кантип, мисалы, кандай идеялар кантип келет? Китепти толук окуп чыгасызбы, элестер көз алдыңызга тартылабы дегендей, мукабасын жасоодо, ичиндеги иллюстрацияларын десек туура болобу, тартууда? Ушул дайыма айтып келем, мына ошондо кыргыз авторлор менен иштешкенде тексттерин бизге деген текстти биринчи жолу биз эң биринчи окуучу болобуз да, редактордон кийин. Тексттерин берсеңер десек, кыргыз авторлор айтчу. Эмне кыласыңар? Момундай кылып тартып койсоңор, мен айтып берем деп. Анан кийин башка авторлор болсо башкылып, алар өздөрү кошо кеңешин берип, жакшынакай иштөөгө мүмкүнчүлүк беришти. Чындыгында бизге кол жазманы колубузга тийгенден кийин окуп чыгабыз. Мен дайыма айтам, бир гана
ушул китептин ичинен бир гана саптан bir idea пайда болуп калышы мүмкүн. Китепти окуп чыгарсыңар дегенде, анан өзүнөн өзү келе баштайт. Ойлор келет. Ал эми китеп ар бир китептин өзүнүн немеси бар да, темасы бар. Тарыхый болобу, ошол эгер тарыхый китеп болсо, кайсы мезгилде, кайсы доордогу окуя өтүп атат. Алардын жашоо турмушу, кийим кечеси бардыгын билишибиз керек, бардыгын үйрөнүшүбүз керек. Ар кандай тарыхый китептер болот, башка элдин китептерин көркөмдөп калат. Ошол элдин дагы жашоо турмушун чагылдырышың керек, ошонун психологиясын билишиң керек, ошонун баары. Бул эми чындыгында кызыктуу да, кыйын да жумуш да. Китеп көркөмдөө. Демек ошол көркөмдөп жаткан китеп деле эмес, ага чейинки тарыхты дагы билиш үчүн андан да көп китеп окуган чыгарсыз. Албетте бул деген эми азыр өзүңүздөр айткандай IT деп компьютер заманында бардыгын Google'дан таба коебуз. Ал кезде китепканага барабыз, өзүбүздүн китеп өзүбүздө жок болсо, анан ошондой мүмкүн болгондо китептерди сатып алабыз. Бир кезде тиги эми кызык эмеспи? Айылдан энебиз келди да, анан кийин ал кезде мынандай жана подписный китеп деп койчу да. Ошолор аябай табылчу эмес да. Анан кезде биз басмада иштегенде анан берип калчу да. Анан ошо жылдын аягы болуп калып, бизге дагы, мен аялыма дагы ошо бир топ китептер колго тийип калыптыр да, акчабыздын баарын куротуп коюптурбуз. Анан кийин энебизден акча берип турбайсыңарбы деп тамашалап үмүт атпайбыз, ачка калбайлы десек. Китептерди тамак кыласыңарбы эми деп тамашалап атышат. Ушундай кызыктар болгон. Чындыгында бул китеп биздин жашоо өмүрүбүз деп койсок да болот. Ошо ар дайым китепти жыйнап, китепкана жакшынакай болду. Биздер көрүп кызыгат жана ар дайым ушунун баарын окуп чыктыңарбы деп сурайт. Эми ушунун баарын окуп чыгууга мүмкүн эмес. Аракет кылабыз, мүмкүн болуш. Эгер ошо тема керек болсо, ошону издеп таап, ошону окуп, ошону изилдеп, түбүнө чейин казып чыксак деген аракет бар да. Эң сонун биздин чөйрөдө ошо айтиге байланыштуу болгондуктан дагы ушундай суроону дагы бергибиз келип жатат сизге. Буга чейин сиздер калем, кагазды колдонсоңуздар керек да. Кийинчерээк атайын бир программаларды колдондуңуздарбы? Кайсы программаны колдондуңуздар? Ооба дегенде бир окуу китептерин жасап, жакшынакай бир сүрөтчүлөрдөн 4-5 жакшы акча таптык да. Бирөөлөр дагы бир демесине пайдаланды. Экөөбүз компьютер сатып алдык. Анда компьютер алганына ыраазы болчу. Сатып алдык, бирөө 5 жылдай иштей албай жүрдүм, үйрөнө алган. Курстар жок анда. Бар болушу мүмкүн, бирок аны издеш керек болчу. Бирок ошо бир айла кеткенде, бир кысталыш түшкөндө, башыңа кысталыш түшкөндө үйрөнөт экенсиң айластан, ошону үйрөнүп алдым азыр. Мен 2 программа менен иштейм. Көп жыл болду. Мен ошо төрөчүлөрдүн ичинен жашы өйдө болгон, мисалы, улгайган деп айтканда, биз 1-2 эле Кыргызстандан сүрөтчүлөр болушубуз керек, компьютер менен иштеп жүргөн. Анан Corel менен Photoshop'та иштейм негизинен. Дегенде мен эскизди карандаш менен баарын тактап алгандан кийин анан компьютерге сканировать этип, анан экранга чыгарып алып, жерден аны кайрадан иштеп чыгам. Боёйм, мурункудай болбой, жеңил болуп калган. Мурун бир жерин бузуп алсаң, кайра жасашың керек болчу да. Боёкту кисти менен кагазды булгадың, бүттү. Анан ал жерден болсо, керек болсо өчүрө коесуң, керек болсо кайра жасай коесуң, кайра көчүрө коесуң дегенде. Бир топ оңой болуп калды. Эми чындыгында кол менен тартканга жетпейт эле сүрөттөр.
Ошон бирок заманына жараша иштөөгө туура келет экен да. Кол менен тарткан менен компьютерде жасаганда такыр башка эмоциялар болсо керек, э? Албетте. Биякта бир дагы эле ошо бир кандай десем, жашоосу кандай десем бир жеңил жашоосу жок, дагымы жок бир тамактай бир же болбосо курап калган гүлдөй деп эсептесе да болот. Чындыгында канча сон чыккан менен көңүлүң толбойт да. Ошо эми азыркы тил менен айтканда сиз дизайнерсиз да, китептерди жасалгандан кийинчи. Анан мурунку менен азыркы дизайнерлерди салыштыра аласызбы? Мына азыркы шейли мен азыр деген иштеп жүрөм да, басмаларды келе. Заказдарды алып, мына дизайнерлер менен да салыштырабыз. Жаштар көбүн эсе иштегиси келет чыгар, бирок мындай таптакыр. Мен жалпысынан айтып атам да, бу жалаң эле даяр нерселерди чакырып, бизде эмне үчүн деген китеп, окуу китептеринин дагы такыр сапаты начарлап кетти. Жеке эле көркөмдөгү жагы эмес, текст жазгандан дагы, мына корректурасы дагы, редактирование бардык жагынан деген начарлап кетти. Көркөмдөө жагы такыр эле бир көңүлгө толбогондой да. Даяр нерселерди даярдай коюшуп, бирдемени көчүрө коюшуп, анан эми мындай айтканда чампалап бирдеме кыла коюшат да, эми орой айтканда. Анан кийин китеп сыяктуу сезилбей калат да, баары эле бир калыптан чыгып аткандай эле, штамптап жасап аткандай эле көрүнүп калат. Анан бирок жакшы дизайнерлер бар, жаштардан өтө мыктылар бар азыр. Ушунчалык мен атүгүл ичим күйгөндөй болуп кетти. Эмне үчүн менин убагымда ушундайлар болгон жок, эмне үчүн мен ушундайды жасай алган жокмун, жасай алат белем деп илгери мындай болгон да. Чехословакияда алтын алма деген конкурс болгон. Эл аралык. Ошого катышсам деп аябай эңсечү элем да. Себеби япондук бир сүрөтчү 80 жашында ошо алтын алманы утуп алган да. Бул өтө бир маанилүү, өтө престижный конкурс болчу да. Азыр жок калды. Чехословакиянын өзү жок кылды дегендей. Ошол тилегиме жеткен жокмун. Эми андай аракет кылып жасаганга да мүмкүнчүлүк жок. Убактыңда жок. Эч ким ошонун баалап төлөнбөйт дагы, мисалы үчүн деген. Азыркы бир аракет кылып жасаганың баары бир деген басма нээси өзүнүн баасын айтат. Жасасаң, жаса, алсаң ал, болбосо жасай тургандар толтура деген сыяктуу. Ошон үчүн сен дагы ошолордун эмесине ылайыкталып, алардын дагы кандай кылса сен да ошондой аракетиң менен айтор жасап, утулуп, акчасын алып, жан багып жүргөн кез. Бирок сиз азыр мына заманбап программаларды билет экенсиз. Азыр дагы ошондой конкурстар бар. Катышуу ниетиңиз барбы? Ниетим бар. Эми мына жанагы бир каргыш деген оору, пандемия талай тилек эмелердин баарын ташкап туруп кетпеди. Жакшынакай коллегалардан ажыратып, ден соолуктан ажыратып дегендей китеп чыгуу деген ойго да келбей калды. Азыр Кудайга шүгүр, кайрадан жанданып, конкурстар өтүп, кайрадан ушу бир тенденция болуп атат. Илгери мен канча жыл мурун эмеге баргам да, Франкфурт на Майнеге эл аралык китеп жарманкесине. Анда мени казактар жиберишкен. Ошол жерден айтылды эле. Азыр
китеп окуу деген унутулуп калган биз жакта. Жалаң эле электрондой китеп ошол варианттар менен иштелип калган болчу. Бирок азыр кайрадан ошолго жаңырып баратат. Китеп окугандар китеп окугандар пайда болду. Мен азыр дагы ошондой үмүтүм бар да. Биздин Кыргызстанда дагы кайрадан китеп окууга кайрылып келет деген оюм бар да. Азыр эч ким окубай калбады бирок. Окугандар бар дегилечи, бирок ушу кайрылып келет деген үмүт болуп турат да. Бул бир дүйнөлүк бир тенденция сыяктуу деп ойлоп коем ичимде. Ооба, мен оюмча дагы ошо азыркы учурда кайра китепке кайтып келип атышат. Китепти колго көтөрүп, жолдо, метрода, автобуста, учакта дагы окугандар четинен көбөйүп баштады деп эсептейм. Анан сиз китептерди көркөмдөп эле тим болбостон, ырларды, жомокторду дагы которосуз да кыргызчагачы. Канча тил билесиз, кайсы тилдерди билесиз жана бул чыгармаларды которуш үчүн кандай критерий менен тандап аласыз? Мен деген бул атайла эмес, өзүмдүн гана бир кызыгуум, бир өзүмдүн бир эме себеп айтпадым беле, мен журналист болсом деп аңсап жүрчүмүн, билечүмүн деп. Ал аткарылбай калгандан кийин бир жан денеңде бирдеме кемтик сыяктуу, бирдеме жетпеген сыяктуу боло берет экен. Ар качан бир потребность деп коебуз, бир керек, өзүңө керек сыяктуу болот экен да. Отурасың бекер эмес эме. Туруп алып кээде бир нерсени окусаң ушунчалык кызыгасың дагы, ушуну бир кыргыздар билсе деп. Мен эч жерге жарыялаган жокмун, мына Facebook гана жарыялап коем анча-мынча. Котором, мен казакчаны жакшы билем. Себеби Казакстанда 5 жыл жашадым. Орусчаны жакшы сүйлөй албасам да жакшы жазам, жакшы котора алам. Орусчадан кыргызчага. Ошолорду көп эле которуп жүрөм мен. Казактардын бир Мукагали деген мыкты акыны бар. Мен өтө жакшы көрөм. Ошол Мукагалини окугандан мен поэзияга кызыгып калдым десем болот. Ошону мен бир 150дей ырын которуп койдум. Ушуну өзүчө кыргызча чыгарсам деген оюм бар да. Анан тиги ушул балалык тилегим аткарылып 70 жашымда журналисттер союзунун мүчөсү болдум. Ушунчалык мага бир бактылуу сезим болду. Ошол чын эле болот экен да, бир каалаган аткарылат экен да бир кезде деген. Ооба, куттуктайбыз. Жакында дагы Насачы деген төш белги алдыңыз. Аныңыз дагы кут болсун. Мындан да көп сыйлыктарга татыктуусуз. Ала бериңиз деп айтмакчыбыз. Сиз өзүңүз айткандай эле Facebook'тун активдүү колдонуучусуз. Ал жакта ошо котормолоруңузду жарыялайсыз. Андан сырткары барган жериңизди сүрөткө тартып, ар кандай социалдык, экологиялык, политикалык, маданият жаңылыктарын дагы мындай төкпөй чачпай аябай жакшы баяндап бересиз да. Азыркы популярдуу болуп аткан блогерлерди да артка калтырасыз. Демек сиз заманбап блогерствону дагы кандай кесип десек туура болобу билбейм, аркалап алдыңыз да. Ошо журналист дагы болмок окшойсуз деп эсептейм да. Ошо да бир эме өзүмдүн бир ошо жан дүйнөмдө бир нерсени толуктоо үчүн жасалып атат да бул деген. Бирок бир эме канча жашап алганын Кудай билет, көбүнөн берсин. Бир ойлорум бар. Балдар үчүн жалаң кыска жомоктор деп 100дөн ашык жомок которуп койдум. Орусчадан дүйнөлүк жомоктор. Анан өзүмдүн жазып аткан неме бар деп койсок бир жазып баштадым эле, көптөн бери токтоп калды. Ошону кайра улантып, ошо буюрса ошолорду 3-4 китеп чыгарып алсам, анан кийин арманыма жеттим деп ойлоп коем да. Бирок бул менин келечектеги пландарымдын эң негизгилери ушулар. Сонун пландарыңыз бар экен. Албетте сизден эстеликке көптөгөн китептерди калыш керек деп ойлойбуз.
жасалгылоо боюнча эле эмес, ички мазмуну боюнча, содержаниясы боюнча дагы айта турчу көп насааттарыңыз, акыл кептериңиз бар болуш керек. Азыр эми биздин көрүүчүлөрдүн суроолоруна да көралы. Мерим, жардамдашасыңбы? Агай ата аябай кызыктуу сүйлөгөнгө азыр суроолорун эми жазсак болобу деп жазып атышат. Ага чейин мен суроо берип турсам болобу? Ооба, албетте. Ата, сиз ушинтип айтып атасыз, мындай аябай көп бардык нерсени үйрөнгөнгө аракет кылып, ушундай азыркы убакта биздин мындай эмне деп коет, поколение деп коебу орусча айтканда. Мындай бирине жаңы нерсени болуп аткан нерсебизден жаңы нерсени үйрөнүүдөн коркобуз да, балким аны мен жасай албайм, балким ал меники эмес депчи. Ошондой учурларда сизде ушундай учурлар болду беле? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, сүрөтчүдөн кээде котормочу да болуп коет экенсиз, кээде жазуучу да болуп коет экенсиз. Ошондой учурларда сизде болобу, меники боло алабы деп ойлонгон учурларыңыз болду беле? Ушундай орусча айтканда получится деп. Түшүндүм, Мерим. Бирок кара да, мен деген бул мен бирөөгө көрсөтөйүн же болбосо ошону бир жарыялайын деп жазбайм да, мисалы да. Ошон үчүн мен эч кандай коркунуч жок. Муну колумдан келеби келбейби деген. Чоң гана тиги кичинекей маанай болгондо жазып коем. Жагып калган нерсени которуп коем. Бирөөгө жагабы бул деген ушу кесиптик эмеге деңгээлге жетип турабы, бул мени кызыктырган эмес. Ошон үчүн коркуп эчке кереги жок. Деги эле мен жаштарга да айтат элем, эч нерседен коркпош керек. Бул үйрөнүү, бул өмүр бою үйрөнө берсең, ал зыяны тийбейт. Жашоонун эгер айтчу эмес беле. Эр жигитке 70 өмүр өнөр артык кылбайт деп. Ошол сыяктуу ар бир кызыккан нерсеңерди аткара берсеңер, ар бир кызыккан нерсеге аракет кылып жасай берсеңер, акыры бир жерден чыгат, акыры бир жерден бир результат болот дегеним го. Ошон үчүн эч нерседен коркпош керек. Ата, дагы бир суроо бергим келип атат да. Сиз жана 35 жашымда бүтүп келдим деп кийинки окууңузда айтпадыңызбы? Дейле бизде мындай менталитетте мындай да, 25 жаштан өтүп калганда окуйм десең, ой, эми картайып калбадыңбы депчи. Ошол кезде сиз ошол окууну 35 жашында бүтүп келгенде сизде кандай сөздөр болду эле? Мисалы, ушунча жашта да окуса болот бекен деп таң калып болду эле башка сырттагы адамдарды? Нема дегенде бул Кыргызстанда болду да, эмне кыласың дегенде сөздөр болду да. Эми кайда барасың окуп? Бала чакаң бар, эмне мындай деген сөздөр болду. Анан кийин эми бир көңүлүң түшүп калгандан кийин аны аткаргың келет экен да. Анан аныстагы окуп өтүп калгандан кийин эми окуш керек. Себеби деген ал кезде азыркыдай дүйнөнү кыдырып ар бир мыкты университеттерге тапшырууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Москвага айылдан эле барып ошо окуп өтүп калуу деген бул чоң нерсе эле да. Бар кимдин колунан келбей турган. Ошон үчүн буну өтүп калгандан кийин окууга туура келдим. Бирок мен ошол кезде өзүмөн 12 жаш кичүүдөр менен окудум. Чындыгында азыр ошол 12 жаштагы чоң окугандар менен мен катышып турат. Өзүм теңдүүлөрүм менен көп анча эми достор аралашып жүрөбүз, бирок мындай жакын эмесмин. Ошол Москвада чоң окуган 12 жаштагы кичүү достор менен мен өтө жакынмын десем болот. Ошон үчүн жаштын эч кандай тиешеси жок деп койсок болот да. Сонун ошондо кайсыл жашка карабай, эгерде каалоо болсо, кайсы окуу жайды кааласаң, жүрөңдөн кааласаң окуп бүткөнгө, ал ар бир адамдын жан дүйнөсү, ички сезими болуп калат экен да.
Анан дагы ата бирото мен суроолорду бере алайын. Мындай сиз ошол эми баягы улуу муунга кирип калдыңыз да, ошого карабай мындай сергек экениңиз көрүнүп турат да, ушул активдүү мындай кыймылдап, балким спорт менен машыгып жүрөсүзбү деген дагы ой болуп кетти да азыр мендечи. Жок, мен спорт менен таптакыр алысмын, бирок өзүм шайдап жүрчү элем. Мына тиги анан башкалар да айтышчу, сен жаш көрүнөсүң, мен сен 70-тен ашты деп эч ким айтпайт деп. Анан чындыгында өзүм деле тиги 70-ке чыктым деп оюма да келчү эмес. Мына кийинки кезде мына пандемия деп коебузбу. 4 жолу мен эмеден оорудум да, 4 жолу мен ковид менен оорудум. 3 жолу оңой болуп, 4-үнчү жолу катуу ооруп, мен даже комадан жатып чыктым. Өлүп тирилдим десем де болот да, ошондон бир топ күчтүү алып кетти. Уруккудай шайдот боло албай калдык. Анан ошондо дагы жаратканым жашоо бергенден кийин аракет кылып, ошо кайрадан тиги ден соолугуңду өзүңдүн кайра калыбына келтирүүгө аракет кылып, иштеп, убакытты бекер өткүзбөй жүрөбүз. Өтөр. Рахмат ата. Азыр мен да бир суроо берейин, Гүлире жанынан суроо бар экен, окуп бересиз да. Сиз ошол артыңыздан көрүп атабыз да, ушунча көп китеп, анан Гүлире эже да айтып кетти, китеп үйүңүздө китеп толтура, кирген киши баары эле окуйсуңбу ушунун баарын деп сурайт депчи. Ошол китептериңиздин арасында эми мындайча айтканда коллекция экен да. Кайсы жылдан баштап бар ошо басмаканалары, мисалы эски, аябай эски китептер барбы арасында? Жаңы заманбап китептер барбы? Кайсы жылдан баштап басылган китептер бар? Менде мына эки Казакстандан бир эки китеби бар, 30-жылдарда басылган. Эпостор бар. Анан кийин Кыргызстандан чыккан 70-80 жылдагы китептер көп. Негизинен биз ошо Москвада окуп жүргөндө баштап, балким андан бир аз мурунураак баштадык го, үйдөн 1-2ден китеп алып жүрүп. Анан Москвадан да жакшы китеп болсо ала келчүмүн. Анан жолдошум да бияктан өз филологиялык китепти жыйнап, азыр кызыбыз өзүнчө китеп жыйнап, ошондой биз ошондой бир оорубуз бар да, жакшынакай. Анан бирок китептерди мурун табылганын ала берчү элек, азыр тандап алабыз эң керектүүлөрүн. Анан кийин азыркы заманбап жазуучулардын аты чыгып калган, үйүнө аты чыккан жазуучулардын чыгармаларын окууга аракет кылабыз. Ушинтип жүрөбүз. Рахмат ата. Библиотеканы китепканаңызды азыр дагы толуктап, азыр дагы көбөйтүп аткан кезиңиз келди, токтоп калбастан. Ушунча китепти чогултуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушундай китепканага ээ болуш үчүн. Китепти жыйнай бериш керек, жөн эле жыйнай бербеш керек. Буга бир максат коюп, бир өзүңө кызыккан теманы тандап аласың дегенде, анан ошол темадан ошол темадагы китептерди жыйнап алган тиги баягы насыйшык коем, кичинекей көңүлүң толгондон кийин башка темаларга өткүң келет, башка нерселерге да кызыга баштайсың, башка китептерди дагы, башка авторлорду окугуң келет. Ошентип бул өзүнөн өзү эле эленчиктеп кете берет да, биринин артынан бири. Ошондуктан муну мындай кыл, тигиндей кыл деп айтууга мүмкүн эмес го. Ар кимдин өз советине болот адамдын. Бирок китепке кызыгыш, бул китеп бир адамды адам кылган деп эң эле ушу мен ушул кесипти тандап алганыма да өзүм кубанам. Мурдатан эле тиги бул
басманын кызматкерлери элитный сыяктуу эсептелип жатат. Илгертен эле бул китеп басып чыгаруу, анан китепта дегенде кол менен көчүрүү, бул деген падышалардын атайы. Падышалардын ак сарайында жашап, ошолор көчүрүп, ошолор үйрөнүп, окутуп, бири-бирин устаттары, шакирттерин өстүрүп, өтө бир аябай керектүү кесип болгонда, өтө баалуу кесип болгон, бааланган кесип болгон. Азыр анча бааланбай атканы менен акыры китеп бааланат. Адам тарыхында бул эч качан өчпөс из да бул. Тарыхтын өзү ушу китепте. Азыркы учурда китептин бааланбай жатканы анын сапатында, жасалгылоо сапатындабы, же ичиндеги мазмунундабы, же берейин деген тарбиясынын жоктугундабы эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз? Кызыктырбай атабы окууга ондай окурмандарды? Эми азыр көбү нерсе мына эркидеги мектептерде күнөөлөйм да. Себеби кийинки кездерде мына тиги азыр телевизордон жаштарды сурап калатышпайбы мындайды. Опрос деп коебу. Ошо кандай, кимди билесиң, кайсы жазуучуну билесиң дегенде Токтогулду билбегендер бар, Айтматовду билбегендер бар. Ошо төмөнкү курстун студенттеринен сураганда да, жогорку класстын окуучуларынан сураганда да мен таң калам, ушунчалык ушуга чейин жеттикпи деп. Себеби биз деген Москвада окуп жүргөндө биз Кыргызстандан баргандыктар бардыгы мыкты болгон да. Эмне үчүн экенин билбейм. Биз деген ар бир республикаларды билчүбүз. Дүйнөлүк картадан биз таап алчубуз, каалаган эме өлкөнү, алардын тиги борборлорун билчүбүз. Башка республикадан барган балдарга караганда биз мыкты эле. Анан азыр эчтеке билбейт да, эчтеке билбейт. Сурасаң билбейт. Эмне кылып окутуп атканын билбейм да. Окутпайт деген, булар так эле окутпайт го деген оюмда келет да. Жөн эле сагында окугун. Себеби деген аны буларга мугалимдерге эме да жок, мотивация да жок. Окуудан мурункудай 2 жылга калтырып койбойсуң жаман окугандарды. Анда эсебиңден жаңыласың дагы, начар мектеп катары эсептелип каласың деп жогору жактан айтышат. Жок, бул бала окуш керек дейт. Анан ал бала билет, кандай болсо дагы окууну бүтөрүн. Ошо сыяктуу мугалим да билет. Канча аракет кылганың менен баары эч кандай пайда жок. Ал баладан бирдеме чыгара албайсың, чыгарууга аракет кылсаң да эч ким колдобойт сени деген сыяктуу. Деген ушундай ойлор келе берет да, жейите берет ушу. Өтө китеп окуган адам деген ката да жазбайт. Себеби анын баары бир мээсинде калып калат окуп атканда. Кай жерде тиги үтүр чекити, кандай обороттор болот, сүйлөмдөр кандай түзөт, ошонун баары эсинде сакталып калат окуп жатканың менен кошо. Ушунун баардыгын бул азыркы жазгандарын көрсөңөр, каталарды, кишинин үрөйү жатат. Таң каласың. Ушунчалык бир кантип мектепти бүтү, кантип мектепте окуду деген ойлор ойлоп тур. Чоң рахмат. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз дагы өздөрүнүн суроолорун, алгы сөздөрүн дагы жазып жатышат, окуп береңизге. 35 жашта окууну бүтүп келгениңизге суктангандар бар экен. Бали агай суктанып карап отурабыз деп атышат. Сиздин Corel Draw жана Photoshop'ту билгениңизге таң калгандар да бар экен. Сыймыктанабыз деп жатышат. Цифровизацияга сиз дагы өтүптүрсүздөр дейт. Бали деп жатышат. Сонун дизайнер ата деп дагы жатышат сизде. Ийгилик каалап атышат. Рахмат. Суроо берген экен. Анара биздин көрүүчүбүз. Саламатсызбы агай? Сиздин биздин тууну баяндап бергениңизден азыркы дизайндан башка
жагырагы дагы бар болгондой сезилди. Эгер сыр болбосо, канча түрү бар эле, эмнеге ушул дизайн тандалган дейт? Бизде мына дегенде көгүлтүр түс болду да. Ана көгүл түстү бул аза түсү деп түштүк жактан келген 2-3 депутаттар каршы чыгып, аны айластан өңдү өзгөртүүгө туура келди. Анан бизге ошол чоң чатактан кийин жогорку кеңештен бизге тапшырма беришти. Эми бул тууну өзгөртпөсө болбойт, өңүн ушу силер бир нече вариант жасап келгиле деп бизге убакыт берди. Анан биз 5 вариант жасап келдик. Ошондо дегенде жанагы көгүлтүр асман түстү калтырдык. Анан кийин ак түстү калтырдык. Ак түс туу ак болгондо жапондордундай. Анан кийин алтын түстө болду. Анан жашыл түстө болду, анан кызыл түстө болду. Жашыл түс эми мусулмандардыкы деп коебуз. Кызыл түс. Анан ошону алып чыгып көрсөткөндө бүт бардыгы кызыл түстү тандап алышты. Түгүл Манасбек Мусаев дегенде атайчы кырылып коюлган экен. Ал ошол жерден ушу Манастын туусу кызыл болгон деп Манастын саптарын айтып, ал далилдеп берди дагы Манастын туусу кызыл болгон деп, кызыл тууну кабыл алабыз деп чечим кабылышты. Анан бизди жетектеп жүргөн Казат Акматов таарынды кадимкидей. Биз менен сүрөткө түшпөй койду. Эмне үчүн деген макул болдуңар кызылга? Бул коммунисттердин түсү. Өзү агай канча жыл ушу коммунисттик партиянын мүчөсү болгон. Анан кийин демократ болуп кетти. Биз эч кандай партияга кирген эмеспиз, сүрөтчүлөр. Көп партияга киришпейт деле. Алардын өзүнүн жашоосу башкача да. Ошон үчүн ошентип кызыл түс кабыл алынып калды. Ошол. Сиздин жообуңузга ыраазычылык билдирип жатат Анарайым. Биздин чөйрөдө Кутуча деген ошо дизайнерлердин группасы бар. Ошол Кутучага сизди кошо алалы деп сунуштап жатышат. Кеңешчи болуп, Telegram колдонсоңуз кошулсаңыз болот. Дизайн боюнча биздин жаштардын логотиптерин, дизайндарын карап өз кеңешиңизди берсеңиз болот. Сабак дагы өтүп берип турсаңыз болот. Албетте бизге эң чоң сыймык болот. Ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз дешти. Азыркы заманбап дизайн жана дизайнерлер боюнча оюңузду сураган экен, айтып өттүңүз. Алар менен чогуу иштешесиздерби дейт? Заманбап дизайнерлер менен чогуу иштейсиздерби? Ал мен иштешип жүрдүм, көп эле иштедим, азыр деле иштешип жүрөм. Өзүмдүн мисалы мен ар дайым момундай болсо түзүк болот, мындай болгондо жакшы болгон турат деп мен практикага чыктым, көрсөтүп туруп айтып берем да. Ошондо деген мындай айтсаң эч кандай азыркы жаштар деген макул болбойт. Жок, сонун эле турбайбы мындай деген. Көрсөтүп, мынакей момундай болгондо мындай болмок дегенде анан ошондо гана ишенишет дагы. Көп эле иштеп жүрүм, азыр деле иштейм. Мен мисалы Учкун концернинде азыр деле сотрудничать этемин. Анан дайыма эме керек болгондо кандай дейсиз деп кеңеш сурашат. Мен өзүмдүн оюмду айтам. Мен качан болсо бир сапат болсо деп ойлойсуң да. Китептин сапаты болсо, көркөмү болсо деп бул деген биз. Жан денеге сиңип калды да бул өзүңдүн эле туулган балдарың менен аракет кылгандай болот. Ошолорду багып, ошолорду карап дегендей бул жумушту да ошондой эле карап, ошондой эле ойлонот экенсиң. Чоң рахмат жообуңузга. Сиз заман менен тең жарышып, мурунку менен азыркы баалуулуктарды бирдей алып келатасыз. Анан азыркы жаштарга кандай насааттарды айтасыз? Эми жаштардын өзү, бул жаштыктын өзү бул Кудайым берген бакыт да. Ушу дегенде ушу бакыттын баркын биле албайбыз жаш кезибизде.
мындай үстүртөн карайбыз да баардыгын. Мунун баары дайыма боло бериши нетижесинде бул жаштыктагы учкан куштай эле өтүп кетет экен. А дегенде бул жана тоодон таш кулаганда акырындап барып кетет го көз илинбей. Жашоодо ошондой 40 эмес 50ден кийин ошондо тамалана баштайт. Анан кийин мынакей мен 74 жаштамын. Анан эч качан карыдым деш керек, жашым өттү дебеш керек. Же болбосо мен дайыма жаш болом деп ишенбеш керек. Мунун баары өтө турган нерсе. Ошон үчүн ар качан бир жакшы нерсеге жетүүгө аракет кылыш керек. Ар качан бир жаңыланып туруш керек. Жаңы нерселерди кабыл алыш керек. Анын үчүн деген окуш керек. Изилдеш керек. Ар биринин ичине деген сиңип, сүңгүп кириш керек. Ошондо гана деген бир маанисине түбүнө жете аласың да, ар бир нерсени. Ошон үчүн жаштарга айтарым, аракет, ишеним, аракет, ана максат. Ошондо ишенип туруп, ошого аракет, максат коюш керек да, ошого аракет кылсаң жашооң. Жашообуз болот көктөмдөй дегендей. Жашоо сонун болот ошондо. Жакшы. Жашоонун аркылуу жетесиң. Сиздин баяндамаңызга, сиздин тажрыйбаңызга кызыгып, социалдык тармактан кантип тапсак болот деп сурап атышат. Фейсбуктан башка дагы социалдык тармактар колдоносузбу? Жок, мен Фейсбуктан башка жака чыга элекмин. Фейсбукта ганамын. Фейсбукта өзүм фамилиям менен чыгам. Ошон үчүн деген каалаган киши фамилиям менен таап алса болот. Фейсбуктун ссылкасын дагы жазып койдук, каалоочулар болсо кирип жазылсаңыз болот. Ошо сиздей ар тараптуу билимге ээ болгон улуу инсандын баянын угуп, кеңештерин уккан бизге аябай чоң сыймык болду. Чоң рахмат сиздин келгениңизге. Убактыбыз тар болуп дагы ар бир бизди кызыктырган суроолорду үстүртөн эле берип калдык. Дагы да конокко келиңиз деп чакырабыз сизди. Биздин ошо окутуучу дизайнерлердин командасына дагы келип сабак өтүп берсеңиз абдан сонун болот. Чакырабыз, ал жака дагы күтөбүз. Чоң рахмат сизге. Ден соолукта болуңуз. Чыгармачылыгыңыз арта берсин. Оорубаңыз. Рахмат. Ал эми биздин көрүүчүлөргө дагы айтып кетким келип жатат. Ар апта дал ушундай сонун мыкты маектер, зум жолугушуулар болуп турат. Катышып, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду берсеңер болот. Ал эле эмес, сиздер кызыккан мейманды дагы сунуштасаңыз болот. Ал үчүн биздин Telegram, Instagram баракчаларыбызды акмалап туруңуз. Эгер катышканга жетишпей калсаңыз, YouTube'дан дагы көрсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Рахмат. Сабарыңызга рахмат. Рахмат, Бекбосын ата. Рахмат, Нургүл. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат, бирге. Рахмат, чоң. Чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздарга, убактыңызды бөлгөнүңүздөргө. Жакшы туруңуздар.